Всем огромный привет. Барыңарға всем огромный чоң привет салам. Эми бул мындай. Сиз өзүңүз менен тең же бири-бириңиздерге тамаша айта турган деңгээлдеги адамдар менен учурашып атсаңыз, ошол уместный болот, орундуу болот, бул саламдашуу. Бүгүнкү видеобузда мен деген сөздү эле кандайдыр бир мен, мага, мени деген сыяктуу варианттарын кичине мисал кылып түшүнөлү. Мен дегенди эми я дейбиз, баарыбызга эле белгилүү, Кто здесь десе я, мен. А кто пришел первым? Я, мен келдим. Атыңыз мисалы Амина болсо, Амина деп, мисалы баарыбызды атыбыздан атап атса, Гүлайым десе мен айтам я деп. Амина десе сиз айтасыз я деп. Чыңгыз десе Чыңгыз айтат я деп. Мен деген. Эми андай мен деген я түшүнүктүү баарыбызга эле. Анан я повар дегенде мен повармын. Мисалы башка менеджер келип, а кто у нас, мисалы повар холодного цеха десе, көп поварлар турасыңар. Ошентсе повар холодный цехтын повары сиз болсоңуз, мисалы я дейсиз. А кто у нас убирает второй этаж деди. Экинчи этажды сиз жуйсуз, уборка кыласыз. Анда сиз чыгасыз я деп. А кто у нас, мисалы сегодня дежурный по залу деди. Бүгүн ресторанда залды сиз жыйнашыңыз керек. Я дедиңиз, мен деп атасыз ал жерден. Ал эми мен повармын деп айтканда деле я деп айта берет экенбиз. Я повар. Мен повармын. Мен повармын. Я студент. Мен студентмин. Я уборщица. Мен уборщицамын. Мисалы жаңы жумушка келдиңиз, а вы у нас кто деп ошол жакта иштеген бирөө сизди биринчи жолу көрүп атат да. Ошентсе мисалы я Амина. Мен Аминамын. Я уборщица. Мен уборщицамын. Я новая уборщица. Мен жаңы уборщицамын. А кто у нас здесь новая уборщица деди? Бул жерде ким жаңы уборщица деди? 5 кыз отурасыңар ошол жерде. Ошо бешөөнүн жаңысы сиз болсоңуз, я десеңиз, мисалы мен деген эле болот экен. А я уборщица десеңиз, мен уборщицамын. Я повар, мен повармын деген болот экенсиз. Я продавец, мен продавецмин. Я кассир, мен кассирмин. Я грузчик, мен грузчикмин. Я маляр, мен малярмын. Кто здесь, мисалы, новый маляр? Ким бул жерде жаңы маляр десе, 200 бала иштеп атасыңар. Жаңы маляр келет деген 200 баланын ичинде сиз барсыз. Кто у нас новый маляр деди, анда я, анда сиз мен деп айткан болосуз. Я новый маляр десеңиз, мен жаңы малярмын деп айткан болот экенсиз. Я ученик. Мен ученик деген эркек балдар айтат, кыздар ученица дейт. Мен окуучумун. Я женщина. Мен аялмын. Эркек болсоңуз, я мужчина. Мен эркекмин. Я Амина. Мен Аминамын. Я Аман, мисалы. Кечке эле Аманды айта берип, Амандар эми мага таарына турган болду. Мындан кийин башкача айтайынчы, Амандар кичине таарынбай турсун. Я Амина. Мен Аманмын. Я Ирлан. Мен Ирланмын. Чыңгыз деп коелу, Я Чыңгыз. Мен Чыңгызмын деп айткан болот экен. Мне деген, мага деген экен. Мисалы сиз повар болдуңуз, я повар дедиңиз, мен повармын. Я Чыңгыз дедиңиз, сиз чыңгызсыз, поварсыз, мен чыңгызмын. Я повар, мен повармын дедиңиз дагы. Анядан сураңыз келип атат, мисалы мага фартук бер деп, ошондо дай мне.
мага бер. Дай мне фартук, мага фартук бер. Дай мне лук, мага пияз бер. Мага бер дегенде дай мне деп айтат экенбиз. Мага жардам бер. Помоги мне. Помоги мне поднять, помоги мне убрать, помоги мне нарезать, помоги мне, мисалы, пожарить. Жардам бер дедиңиз жанында карап турган окуучуга, я ученик деп бирөө келген, мен окуучумун. Сизден бышырганды үйрөнгөн атат. Повардын учениги ал. Анан помоги мне, мага жардам бер дедиңиз. Скажи мне, мага айтчы, скажи мне, как тебя зовут? Мага айтчы, сенин атың ким? Скажи мне, кто тебя послал? Мага айтчы, сени ким жиберди? Скажи мне, как его зовут? Мага айтчы, анын аты ким? Скажи мне, кто здесь главный? Бул жерде начальство ким? Ошону айтчы мага. Скажи мне, где здесь кухня? Бул жерде кухня каякта? Айтчы. Ошондо мне деген биринчи варианты мага дегенди түшүндүрөт экен. Мне все равно, мага баары бир. Мне непонятно, мага түшүнүксүз. Сиз түшүнбөй атасыз, бул экинчи этаж тиле жуйт дебеди беле, эмнеге сизди могу офистин кире беришинде жуйсуң деп атат, ошондо мынтип айтып атат экенсиң. Мне непонятно. Я должна была убирать только второй этаж. Почему мен бу жерде жуушум керек? Мне непонятно. Мага түшүнүксүз. Скажи мне. Я устроилась, мисалы, на работу уборщицей, жумушка орноштум. Скажи мне, где мне нужно убирать? Мага айт, мен кайсыл жерде жыйнашым керек? Помоги мне. Покажи, где ведра? Мага жардам берчи. Көрсөтчү, чакалар каякта? Помоги мне. Мага жардам берчи. Дай мне швабру. Мага швабра бер. Демек, мне дегендин бир варианты мага деген болот экен. Экинчи варианты өзүбүздүн ичиндеги сезимдерибизди айтып коет экенбиз. Эми биз көбүнчө эле тил байлообуз өтө кең эмес да, мисалы, мне плохо деп эле коебуз, мне очень плохо, тинден мындан дары ичип алып, жаман тамак ичип алып деп аябай кенен айтпайбыз. Мне плохо деп эле коебуз. Ичибизден жаман болуп атабыз. Мисалы, жаман тамак ичип алдыңыз, же бирөө менен ушуп кеттиңиз. Сиз идишчүсүз, повар менен ушуп кеттиңиз, ичиңизден жаман болуп атсаңыз, мне деген сөз эми тиякта мага болбодубу? Ал бул экинчи вариант экен. Бул орус тилиндеги мне деген сөздү мага жаман болуп атат деп айтышат экен булар. Демек, кыргыз тилине которгондо мен жаман болуп атам деп айтабыз, кыргызчада. Я чувствую себя плохо деп айтабыз да, өзүмдү жаман сезип атам деп. А булар болсо мага жаман болуп атат деп айтышат экен. Демек, орус тилинде туура айтыш үчүн же сөз байлыгын көбөйтүп айтыш үчүн, же бирөө мисалы сизге мне плохо десе, ошо бул киши өзүн жаман сезип атат экенин түшүнүш үчүн мне дегендин эки варианты бар экенин эсибизге түйүшүбүз керек экен. Биринчи жанагы мне, дай мне, скажи мне, покажи мне, мага көрсөт. А экинчиси болсо мне плохо деп эле коет экен. Демек, биз түшүнүшүбүз керек экен. Буга жаман болуп атат экен, бул өзүн жаман сезип атат экен. Мага жаман болуп атат деп айткан болот экен сөзмө сөз которгондо. Мне холодно. Мага суук болуп атат. Мне очень холодно. Мага аябай суук болуп атат деген экен. Мне завидно. Завидно деген мындай көз күйгүзүп, зависттин эки түрү бар. Жакшысы жана жаманы. Белая зависть, черная зависть деп дагы айтып коюшат. Белая зависть десе, мисалы, сиздин эми 5 эркек балаңыз бар, а жанында отурган Гүлжамалдын 2 эркек бала, 2 кызы бар. Анан Гүлжамал сага жакшы, эркек балаң да бар, кызың да бар деп, мисалы, сиз Гүлжамалдын 2 эркек 2 кызы баруу үчүн
ичimiз күйүп, Гүлжамалды көрө албай, Гүлжамалды жаман көрүп, ушинтпейбиз да. Просто ушундай эки эркек эки кыз төрөгөн Гүлжамал, менде болсо 5 эркек деп коебуз, менин кызым жок деп, же 5 кызым бар, эркек балам жок деген сыяктуу. Бул белая зависть. А черная зависть деген бирөө эми мен айым болгондон кийин аялдардын деле проблемасын айтайын. Бирөө мисалы өлө сонун ак сумка сатып алды. Сиз ошол сумканы алгыңыз келип аткан, ал сумка 12 000 турат экен. Кожаны жөн эле аны алсаңыз өмүр бою көтөрө тургансыз ал сумканы. Күйөөңүзгө айтып атасыз, ошону алып бер, андан башка өмүрү сумка сурабайм деп. Ошентип кое беребиз, кайра бир жылдан эле сурай беребиз да, эми бул ак сумка эмес, кара сумка алыш керек болуп калды деп. Ошол ак сумканы алгыңыз келип атат, анан башка бирөө ошол ак сумканы алып келип көтөрүп алса, эми сиз дагы ошого окшош ак сумка алгыңыз келбей калды да болду. Жумушка бирөө ак сумка көтөрүп келип атпайбы? Ичиңиз күйүп, ушул биринчи күйөөсү буга акча берип бул ак сумка алып алды. Мен алгычакты, мен алам десем жүгүрүп барып алып алганын кара деп, баягы ак сумка алып алган Айназикти жаман көрүп, аябай ичиңиз таарыганда ошол черная зависть. Мне завидно. Мага дейт көз күйгүзөрлүк болуп атат. Мен ичи тардык кылып атам сага деген мааниде айтып аткан болот экен. Мне деген мага болду, биз мисалы түзмө-түз которсок, мен сага ичим күйүп атат. Ак жагынан да, жакшы жагынан ичим күйүп атат болсо, жаман жагынан ичим күйүп атат деген сыяктуу мааниде экен. Мне завидно деген. Меня деген сөз бар. Меня деген мени. Прости меня. Мени кечир. Жди меня. Мени күт. Позвал меня, позови меня. Мени чакыр, мени чакырды. Нашел меня. Мени тапты. Найди меня дейт, мисалы балам экөөбүз жашынып ойнойбуз. Бир жерге жашынып алып, кыйкыра берет ошол жерден, мама, найди меня деп. Мени тапчы деген. Взяли меня, мени алышты. Они взяли меня на работу. Алар мени жумушка алышты. Он взял меня на работу. Ал мени жумушка алды. Она взяла. Аял адамды айтып атасыз. Кечен аял адам дагы ушинтип поставил деп айта берет го дейт. Мисалы, мени Валерий Иванович жумушка алды. Мен Гүлайыммын, аял адаммын. Мен айта берем, Валерий Иванович взял меня на работу. Мени Валерий Иванович жумушка алды деп атам. Ким алды? Валерий Иванович алды. Валерий Иванович эркек. Ошон үчүн мен Валерий Иванович взял деп айтам. Эгер мени Светлана Николаевна жумушка алган болсо, мен Гүлайыммын, аялмын. Светлана Николаевна взяла меня на работу. Мени жумушка алды Светлана Николаевна. Светлана Николаевна женщина. Ошон үчүн мени женщина жумушка алган үчүн она, Светлана Николаевна, взяла деп айтамын. Багы взял деген сөз, взяла деген сөз кимге карата айтылып аткан болсо, ошону карап айтабыз. Демек, я деген мен жана студент мин, мын, мун деген мүчөлөр болду, кыргызча отургондо. Окуучумун, пол жуугучмун, повармын, официантмын, мун деген мүчөлөр экен. Мне деген мага, бер мага, кел мага жаман болуп атат, мага суук болуп атат деген экен. Меня деген мени деген экен. Ушул 3 сөздү жакшылап көңүл буруп, ар кандай варианттарда өзүңүздөр деле айтып көрүңүздөр. Мисалы, ким болуп иштейсиз? Я бир нерсе болуп иштейм. Скажи мне, дай мне, расскажи мне, покажи мне десеңиз, анан мне плохо, мне холодно, мне жарко. Мисалы, бүгүн күн ысык Москвада да эми. Мне жарко. Мага ысык болуп атат. Мен ысып атам деп айтабыз да кыргызча. А биякта болсо мага ысык болуп атат экен. Анан меня деген прости меня, возьми меня, забери меня, позови меня.
Ушул сөздөрдү бүгүнкү жумушуңузда иштегенде пайдаланып тилиңизди көндүрүңүз. Эгер ушул тема жакса, жагат деген кнопканы басыңыздар. Катталбай эле көрүп аткан болсоңуз каттаңыздар. Анан сөзсүз жагат деген кнопканы басыңыздар. Менин жагат деген кнопкаларым аздык болуп атат.